мындай кыз алыш үчүн өлүш керек го деген экен устазымчы. Көп жыл өтүп кетти. Эстегенди айтып берейин. Бир жаш бала келип, "Я адам менен үйлөнүш керек болуп атат. Жашымда келип калды" мына айта жүрсөңүз, пикир кыла жүрсөңүз, анан кыз мындай болсо деп талабың койгон экен да. Ыймандуу, кулк мүнөзү ушундай жакшы болсун, периштедей болсун, жоолукчан, ушундай суп-сулуу, татынакай фигура сонун болгон, мен бир көргөндө эле сүйүп кала тургандай депчи. Анан Кудай буюрса үйлөнүп баш кошкондон кийин дейт, мен жумуштан бартам деп чалганда үйдө тамак таптайыр болуп калган, үй жыйналып тазаланып калган, мени күлүп жайнап тозолгон, күлүп жайнап узаткан, кечинде жатаарда сөз мага массаж жасап берген, 4-5 саат эле уктасын деп. Эмнеге десе, тахажжуд окусун да, түнү бою дуа кылсын, намаз окусун, зикир кылсын, күндүз орозо кармасын, анан эртең менен мен уктап турганда дейт, бутум майланып сүрүп тазаланып калган туфлилерим, кийимдерим үтүктөлүп таптаяр, мени гана жакшы көргөн, мен деп жүрөгү соккон деп. Мисалы мындайча айтканда, мен Нурлан болсом, жүрөгү Нурлан, Нурлан деп соккон деп атат да. Менин ата энемди өз ата энесиндей жакшы көргөн, буттарын жууп, алардын кызматын кылып, массаждарын жасап берип, балдарыбызга ушундай талим тарбия берип, буукмуш айтып берген экен. Анан устазым, мындай кыз алыш үчүн өлүш керек го деген экен. Эмнеге десе, билбейм, мындай кыз бар болду экен бул жашоодо депчи. Мындай кыздар бейиште гана болсо керек деп. Тамаша эретине бирок таргип кылып туура түшүндүрүп берген экен да. Тууганым депчи, баарыбыз кемчиликтүү экенбиз да, кемчилик карай бербеш керек экен да, тандай бербеш керек экен да. Анан мен да билбейм, бул азыр үйлөнбөй жүргөндөрдүн бир оюм да менин. Эмнеге десе, ушул тандап атчабы деп ойлоп атам да. Кыргызда жакшы сөз бар го, тандаган тазга жолугат дегендей. Тандай бербейли, тандап жүргөн тазгачы болуп калбайлы. Караңыздар, биздин аталардан, улуу байкелден сурап көрсөңүздөр, 25 чыгып үйлөнөлек же күйөө тейлек болгон болсо, бул карып барат чөтө бирденке нитоо деп ойлошчу экен да. Азыр 25 эмес, 35 чыгып деле үйлөнбөй күйөөгө тийбей жүрүшөт. Камсанабай элебиз да. Ата энеси деле, туугандар деле, өз делечи. Ошон үчүн баарыбыз аракет кылалы. Аракетке берекет да. Мээнет кылсак Аллах Таала берет да, сөзсүзчү. Анан кыз айтпайт экен да, мен күйөөгө тиет элем депчи. Ошон үчүн мына кызга тиешелүү байкеси, иниси, ата энеси аракет кылыш керек экен да. Ылайыктуу, ыймандуу, кулк мүнөзү жакшы болгон жигит болсо, ошол күйөөгө бергенгечи ошого. Эркек деле кээде айта албай уялышы мүмкүн. Үйлөнөм, анан мындай депчи айта албай калышы мүмкүн да, тартычактар болушу мүмкүн. Ошондо ошол эркекке тиешелүү, мисалы байкелери, инилери, эжелери, карындаштары, мисалы эркекке тиешелүүчү, ата энелер ушу карашта жүрүш керекпиз да, аракет кылыш керекпиз. Анда эмнесин караш керек деп айтып атпаймынбы, тандаган тазга жол деп. Эмнесин караш керек десе, эң негизи ыйманын жана кулк мүнөзүн караш керек да. Эгер ыйманы жакшы болгон болсо, кулк мүнөзү жакшы болгон болсо, үйлөнө бериш керек, аракет кылыш керек да. Биз мына акыйкат сөз, көпчүлүк кыздар, мынакей таарымаңыздар, бирок көпчүлүгү ушул байлыгын карап коюшу мүмкүн да. Бай болсо, анан машинасы болсо, бизнеси болсо, үй болсо деп атыпчы. Анан эгер ыйман алсыз болгон болсо, кулк мүнөзү начар болгон болсо, ошо байлыгы менен кордоп коюшу мүмкүн да. Эркектер көпчүлүгү кыздын сулуулугун, фигурасын карап коет да, мисалы сулуу болсо, мындай болсо деп атып, эгер ал кыздын ыйманы начар, кулк мүнөзү начар болгон болсо, ошол сулуулугу менен кордоп коюшу мүмкүн да. Албетте, бай болсо, мисалы жана сиздер ойлоп аткандай, мечтать этип аткандай эркектер, бирок ыйманы жакшы болсо, кулк мүнөзү жакшы болсо, анан бай болсо, андан нур үстүнө нур да. Эркекке деле мына ыйманы жакшы, кулк мүнөзү сонун болгон тимеле, анан еще сулуу, сонун болгон болсо, андан нур үстүнө нур да. Бирок эң негизгиси жанагылардын карай бербей, ыйманы менен жакшы кулк мүнөзүн караш керек эмес. Мейли, кандай болгон күндө да Аллах Таала баардыгыбызды бактылуу, бекем үй бүлөлөрдөн болуп калышка мүмкүнчүлүк берсин. Аракет кыла берели, аракетке берекет. Дуа кылалы, амалдарды бекемдейли, ата эне, бир туугандар бар, жалпы аракет кылалы иншалла.